عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Урматтуу жамаат, биз мына Рамазандын акыркы күндөрү отурабыз. Бүгүн Рамазандын 28-и бүтүп, 2 түн калды. Ыйык кечеде турабыз. Ушул акыркы күндөрү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге айткан хидаяттары бар. Өзгөчө мынабы айт күнүнүн түнү, айт күнү, ушул боюнча силерге кыскача 2 хадис айтып кетейин. Биринчи хадис Абу Хурайра разıyallahu anhu пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риwayat кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: менин үммөттөрүмдү Аллах таалам Рамазандын акыркы түнү кечирет деди. Сахабалар сурашты: я Расулаллах, ахия лейлатул кадр? Ал түн кадыр түнү болобу? Ошон үчүн кечиреби дегенде пайгамбарыбыз: ла, валакиннал амил иннама юваффа ажраху иза када амала. Жок, андай эмес. Бир адам амал кылса, иш кылса, эмгек кылса, ошол акысыны эмгегин аяктагандан кийин, ишини бүткөндөн кийин алат деди. Экинчи хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: лиссаими фархатан. Орозо кармаган адамга 2 Алла таалам сүйүнүч берет дейт. 2 курсанчылык берет. Бирөөсү индал ифтар, оозун ачкан учурунда. Экинчиси инда ликаи рабби, Аллах субхана ва таалага жолуккан учурда дейт. Мына ушул 2 хадистен билинет, Лейлатул Кадр сыяктуу эле мына айт түнү дагы эң кадыр бартуу, эң зарыл, маанилүү түндөрдүн бири. Себеби адам баласы бир иш кылса, ошол ишти аяктагандан кийин акысын алат. Сен бирөөгө барып жумуш кылсаң, анын ишини бүтүрүп берсең, бүтүргөндөн кийин сага акыңды берет, патасыны берет, анан жөнөтөт. Аллах субхана ва таала дагы мына ушул бизге 1 ай орозо кармагандан кийин, акыркы түнү кармап бүткөндөн кийин Аллах субхана ва таала өзүнүн фазлы карамы менен бүт бардыгынын ажырыны, акысыны, соогуну берем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет. Аллах субхана ва таала фериштелерден сурайт: бирөө бир иш кылды, амал кылды, амалын бүттү, не болот дегенде фериштелер амалын бүткөн болсо, алардын акысыны толук бериш керек дейт. Дегенде Аллах субхана ва таала: ва иззати ва жалали ва иртифаи шани лa'гфиранна лахум ва таржиуна магфуран лахум. Аллах таалам жооп берет: менин нафсыма, менин иззатыма, улуу макамыма касам, мен алардын бар күнөөлөрүн кечирдим. Алар хадисте айтат: фаяржиуна магфуран лахум. Ошол айтка келген адамдардын бардыгы күнөөлөрү кечирилген абалда кайтат дейт. Ошондуктан бул күндөр балдар, бул түндөр өтө ыйык күндөр. Өтө ыйык күндөр. Ар бир саат, ар бир секунд, ар бир минут балдар маанилүү, өтө маанилүү. Аллах субхана ва таала кечирем деген, рахматы жааган вакыт ушулар калды. Ошондуктан айттын күнү дагы оюн күлкү менен эмес, айттын күнү да түнү дагы неменен? Ибадат менен, истигфар менен, тооба менен, ибадат менен, Алла таалам дуаларыбызды кабыл кылгын, орозобузду кабыл кылгын деп өткөзө турган түн. Себеби эң акыркы нерсе, ошол эң ибадаттын акыры каймагы, магызы балдар ушул күндөр болот. Ошондуктан бул күндөрдү оюн күлкү менен эмес, бул күндөрдү дуа менен, истигфар менен өткөзүш керек. Өткөн сабакта да айтканбыз, Рамазанда 4 нерсени көп кылыш керек деп. Ошонун бирөөсү истигфар. Истигфар кылыш керек. Себеби хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 4 нерсени көбөйткүлө деген, ошонун башында истигфар келет. Демек бул истигфардын айы азыр дагы кеч эмес, 2 күн калды, истигфар көп кылайлык. Аллах субхана ва таала истигфардын берекети менен күнөөлөрүбүздүн баарын кечиргенге иншалла даяр турат. Биз гана кадам коюп Алладан сурашыбыз калды. Экинчиси, 3-чү калиманы көп окуш керек. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Муну жүргөндө, турганда, жатканда окуй бере турган нерсе. 3-чү амал, Алладан бейиш сураш керек. Бул вакыттарда Алланын рахматы ачылган вакыт, бейиштин
darvazасы açılgan, jabılgan emес, түз дуан кабыл болуп аткан учурлар, ошон үчүн Аллахдан бейишти болгондо дагы Фирдаусты сурайтыган учур. Ошого Алладан бейиш сураганды унутпайлык. Төртүнчүсү Алла Тааладан, "Я Алла, бизди отуңдан сакта, карындан сакта, жаханнамдын отунан сакта" дейтиган учур келди. Ошондуктан ушул төрт нерсеге эhtимам кылайлык. Себеби Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо айын 3кө бөлүп айткан. Аввалы рахмат, ортосу магфират, ахируху ит'ун минан нар. Дозоктон куткарат деген. Ошол дозоктон куткарылган вакыт ушул келди. Ошондуктан негизги күндөр балдар саналуу вакыттар калды. Ошого эhtимам кылып, Алладан сурап, тооба кылатыган, көп ибадат кылатыган вакыт турат астыбызда. Анан айт күнү келди балдар. Айт күнү келгенде ислам дини бизге Аллах субханаху ва таала эки чоң майрам берген. Бирөөсү Эйдул Фитр, орозо айты. Экинчиси Эйдул Азха, Курбан айт. Экөө тең чоң майрам. Бирок Аллах субханаху ва таала эки майрамды эки чоң ибадатка байлап койгон. Эки чоң ибадат болот, артынан Аллах субханаху ва таала майрам кылып берет. Эйдул Фитрди 30 күн орозо кармайбыз. 30 күн орозо кармап, күнү нафсыңды, өзүңдү, көзүңдү баржаңды сактап, Аллага сыйынасың, орозо кармайсың. Аллах субханаху ва таала эми пенделерим мен айтканымды кылды, тазаланды деп аларга майрам кылып, не кылат? Эйдул Фитр берген. Бул 30 күн орозо калмагандан кийин жылына Аллах субханаху ва таала эми жегиле, ичкиле, ойногула, жыргагыла деп Аллах таалам Эйдул Фитрди берет. Яума аклин ва шурбин ва зикриллах, ау кама кала алейхи салату вассалам. Экинчиси Курбан айт дейбиз. Курбан айт бир жылда бир келүүчү хаж болот. Хаж улук ибадат, 5 фарздын бири. Ошо бүткөндөн кийин Аллах субханаху ва таала бенделерим, кулдарым алыстан келди, ушул жерге келип менин үйүмдү зиярат кылды. Мага жалбарып келишти. Буларды мен кечирдим. Эми буларга дагы эмне кыламын? Майрам кылып, дагы Алла таалам айт берген. Демек, эки майрам тең, эки чоң ибадатка байланган. Чоң ибадат аткарып атабыз иншалла, Аллахым кабыл кылган болсун. Артынан Алла таалам бизге майрам берген. Ислам дининде эки эле майрам бар. Ислам дининде майрам болсо, аны кантип майрамдаш керек, анын жолундагы шарият өзү айтат. Исламда жок майрам болсо, ал жок. Анын жол жобосу да жок, анын эчтекеси жок, көрсөтмөсү жок. Исламдын майрамы болсо, сөзсүз түрдө шариятыбызда аны кантип майрамдаш керек, кантип өткөзүш керек, аны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Ислам дининде Аллах субханаху ва таала айтат: "Исаими фархатан". Орозо кармаган адамга эки чоң сүйүнүч бар дейт. Фархатун инда ифтар. Кечке шаңкап, курсаң ачкандан кийин тамакты көргөндө, сууду көргөндө сүйүнөсүң. Инсандын табияты. Инсан өзүнөн өзү сүйүнөт. Ага эчтеке жакпайт, болгону ушул суу жагат. Сүйүнөт, Аллах субханаху ва таала сүйүнчү кылып берген. Экинчиси ошондой кудду сүйүнүч болот балдар. Эң чоң сүйүнүч бул инда лиқаи раббихи. Аллахтын астына барганда. Себеби хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сауму ли ва ана ажзи бихи". Орозо меники, анын жазасын өзүм беремин деген. Ага сыйлыкты өзүм беремин. Аны канча экенин айткан эмес Аллах таала. Ошондуктан анын немеси орозо кармагандарга Аллах субханаху ва таала өзгөчө бир неамат берет. Ал Аллахтын астында болгон нерсе, ошол убакытта адам баласы өзгөчө бир курсан болот. Инда лиqa раббихи, өзгөчө бир курсан абалда болот. Аны биз тасаввур кыла албайбыз. Ифтар балдар эки түрлүү болот. Биринчиси ифтар күнүнө болот. Күнүнө биз кеч киргенде, вакыт киргенде, шам киргенде оозубузду ачабыз. Бул ифтар. Экинчи ифтар бар, ифтар кубура, чоң ифтар. Бул айтта болот. Айт келгенде бир жыл орозо кармадык, эми орозодон кутулдук. Эми кийинки орозого чейин бизге фарз орозо жок. Бул ифтар кубура. Бул чоң ифтар. Ошон үчүн эндал ифтар деген сөздөн билинет, далалатан нас менен билинет. Адам баласыга эмне экен? Айт күнү дагы аябай курсан боло турган күн болот. Ал Аллах таалага эмне деп курсан болобуз? Жеп ичкенибизге эмес. Алла, мага жашоо бердиң. Bir жыл орозодо келүүчү орозону кармаганга мүмкүнчүлүк бердиң. Товфик бердиң. Жакшы амалдарга товфик бердиң. Ушуларыңды кабыл кыла көр. Булардын жазасыны, bunun сыйлыгыны өзүң эртең өзүңө жолукканда өзүңдүн астыңда бер деген максатта адам баласы сүйүнөт.
Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ис-саими фархатан, орозо кырмаган адамга эки чоң сүйүнүч бар. Некен биринчиси энди ифтар оозо жаткан учурунда, экинчиси Аллах субхана ва таалага жолуккан учурда деди. Демек айт күнү дагы курсан боло турган күн. Айтта биз биринчи шүгүр кылабыз Аллага. Алла таала мүмкүнчүлүк берип, өлбөстөн ден соолугубуз менен орозо кармап алдык. Экинчи шариятыбызда Аллах субхана ва таала айттарда эң биринчи айт намазын койгон. Айт намазы Идил Фитрде да бар, Идил Азхада да бар. Biz kursan bolup en birinci Allah Teala'ga şükür kılıp Allah Teala'ga 2 rekat namaz okuyuz. Cemaat barı çıkıp alıp ayet namazını okuyuz. Bu oşol Allah bergen nimetige şükür kılabız. Hacılar hacılık kılgan üçün, biz bu yakta kurbançılık kılgan üçün, jana orozo karmagan üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga turup ne kılabız? 2 rekat namaz okuyuz. Bu şariatta bayramdagan jolunu көрсөтүп. Birinci biz jaratkan Allah Teala'ga razılçılığımızı bilgisip, Allah'ın astığında kulçuluğumuzu bilgisip 2 rekat namaz okuyuz. Anan şariatımız aytat, oşol uçurda ellerдің de ақысын ойлап койгула дейт. Жетимдердин, жесирлердин, кедейлердин de ақысын ойлап койгула. Анын үчүн шариатыбыз Идул Фитрде садакатул фитрди важип кылган. Kim nisapка жетсе, байлыгы, мүмкүнчүлүгү жетсе, ал адам садакай фитр берсин дейт. Садака фитрди дагы важип болушулугу ошо айт күнүн фажыры болот. Ошол күнү важип болот. Ошол айтка чыкканга чейин берген мустахап болот. Бирок ага чейин алдын деле берсе боло берет. Ошон үчүн шариатыбызда алдын ала берип койсоң, тиги адамдагы муктаждыгын, өзүнүн муктаждыгын алып, кийим алабы, эт алабы, өзүнүн зарылчылыгын бүтүрүп, элдер майрамдаганда алдагы кайгырбай, тилемчилик кылбастан, эл менен кошо майрамдаш үчүн шариатыбызда эмне кылган? Садакай фитрди важип кылган. Садакай фитр бир жылда бир берилет. Bunun türleri köp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buğdaydan degen, arpadan degen, kurmadan degen, meyizden degen. Bu oşol şartqa jarasha berilebiret. Kim bay bolsa kımmatını versin, kimden akçası azırak bolsa arzanırağın versin. Kıskası beriş gerek. Bir yılda bir berile turgan amal. Bu ikinci ibadat ayet günü. Üçüncü ibadat şariatımızda aytat, ayet namazıga çıkıp baratkanda tazalanıp, жуунуп, жаңы кийимди, жаңы болсо дагы жакшы кийимдерин кийип баргыла дейт. Алланын астында ишиңди бүтүргөндөн кийин баягындай эски кийим кийип келбестен жумуш кылган. Тазаланып кийим кийип келиш керек. Акыганы келесиң го, усталар эмне кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип анан эмне кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндун акысын алып анан кетет. Кудду ошондой эле инсан дагы айт күнү тазаланып, жуунуп, атырлары себинип, айтка барыш керек. Таза кийим кийиш керек. Жаңы болсо дагы жакшы мустахаб, жаңы болбосо дагы таза кийимдерди кийип, Алланын астына такбир айтып барып, эмне кылынат? Намаз окуйбуз. Төртүнчү амал, ушул күнү көп кыла турган амал, бул такбирди көп айтыш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала "Ва литукаббируллаха ала ма хадакум" дейт. "Ва литукаббируллаха ала ма хадакум". Allah Taala sizlerge hidayet bergen üçün, musulman kılgan üçün, orozo karmaganга tawfik bergen üçün, emesiler ne kılgıla? Allah'ını maktagıla, Allah'ını dаңазалагыла, Allah'a takbir aytkıla deydi. Oşonduktan ayet günü jönököy nerse emes. Ayet günü en birinci biz namaz okuyubuz balдар. Namazı öz bagында okuş gerek, aytka daярдык kılış gerek, жууnup, taza kiyimler menen, atırları sevinip, anan sadakay fitir veriş gerek, anan takbir aytiş gerek. Andan сырткары айт күнүн 5-чи амалдар бул баягы тууган уруктар менен, достор менен, жакын адамдар менен катташуу. Аларга салам айтып, маанайыңды, жакшы экениңди, курсан экениңди көрсөтүү керек. Айт күнү кайгыраткан күн эмес. Бизде баягы айт деп, айттыгым бар деп, элдер кайгырып, ыйлап, өтүп кеткен атасын, энесин ыйлап айткандар бар. Бул шариатка таптакыр туура келбейт. Шариатыбыз өлүктөрдү эстеш үчүн айт берген эмес. Шариатыбыз ушул Аллах субхана ва таала эки чоң ибадатты кылганга мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн Алланы мактап, сүйүнө турган күн бул. Кайгылатган күн эмес, кайгыруу күн эмес. Бул сүйүнө турган күн. Ошон үчүн ушул күндөрү мусулмандар сүйүнүш керек. Алла таала жеткизди. Алла таалам жакшы амалдарга тawfik берсин деп сүйүнүп, албетте өткөндөрдү унутпаш керек. Алардын артынан ийсалы салат кылыш керек. Намаз окуп, дуа кылып, эстеп дуа кылса, шариатыбызда сөзсүз болот, дуаңда кабыл болот. Бирок ошондой кылып ыйлап кайгыргандын кереги жок. Себеби ал күнү сен жакшы маанайда
майрамдык маанайда күлгөн учуруп менен абалда сен элдер менен, үй бүлөң менен күтүп алышың керек. Мына ушуну шариятыбыз айт деп айтат. Аллах субханала таала келе жаткан айтыбызды куттуу, берекелүү кылсын, жакшылыктын айты болсун, жакшылыктар көп болсун. Шариятка муафык айтканга Алла таала мүмкүнчүлүк берсин баарыбызды. Жана 2 күн калды, ошол 2 күндө жакшы амалдарды көп кылганга, өзү ыраазы болуп аткан амалдарды көп кылганга Алла таала мага да баарыбызга товфик берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.